Соңку мезгилде коомчулукта маркумду узатуу, эскерүү, ошондой эле үйлөнүү үлпөттөрүн, мааракелерди, арганда үй бүлөлүк иш-чараларды өткөрүүдө ашыкча чыгашаларга жол берилип келет. Ысырапкорчулукка жол бербөө, үй бүлөлүк ашыкча чыгымдардан арылуу максатында чыгарылган мамлекет башчысынын жарлыгы коомчулукта колдоо алынса да, куру намыска алдырып, аша чапкандар дале болсо жок эмес. Президенттин жарлыгы чыккан, ошол эми толук аткарылса жакшы болмок. Башында бир аз аткарылды, бирок эл жакшы эле пайда алып келди окшойт. Эми ошону элдин баары эле бир тегиз аткарса, ысырапка биз негизи каршыбыз да. Көп нерсени туура кабыл алуу менен чечиш керек деп ойлойм. Бирок эл тегиз ысырапка каршы болбоюнча баары болбойт экен. Жакынын жоготуп, кайгыга батып турганда казан эт кайнап, дүрдүйүм дасторкон жазып, каада күтүү жат көрүнүш, анан калса кийит кече көтөрүп, ашыкча ырым-жырымдар ысырапкорчулуктун себеби болууда дешет коомчулуктун өкүлдөрү. Президенттин указынын мааниси, түп нускасы туура, анткени аша чапкан жанагындай ысырапкорчулуктарга чек коюш керек. Майда барат ошол сөөгү узатууда деле мата жыртуу, чачуу деген бул албетте тыйыла турган нерселер. Ар бир эле нерсенин ошо кандай нерсе болбосун чектен чыгып кеткен бул аша чапкандык болуп эсептелет. Ошо чектен чыкпаш керек деп ойлойм. Ошол эле учурда той мааракелер бир гана той ээлеринин эмес, конок болуп баргандар үчүн дагы бир топ чыгымдарга алып келип жатканын белгилегендер дагы бар. Бир жылдык кирешесин тойго жумшап, каржы алып карызга баткандар бар экендиги айтылып келет. Жаштардын свадьбалары аябай көп болот. Ал жакта мисалы ар бир бала жок дегенде 10 000 сомдон чыгарат да. Ошондой эле жанагы жол кортеждерге чогулат, кошумчалары болуп, аябай гана көп акчалар кетип калат. Булардын баардыгы ысырапкорчулук деп эсептейм. Ал эми алдын алууга ар бир жаамат, мисалы айыл жергесинде болобу же шаардык мэрия деле уюштуруп өз ара бир келишимге келип алдын алсак болот деп ойлойм да, менин оюм. Мамлекет башчысынын жарлыгынын алкагында Талас облусунда бир топ алгылыктуу иштер жасалган. Жерлердеги дин өкүлдөрү менен биргеликте мамлекет кызматкерлер коомчулук арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөн. Мындай жолугушуулар айрым айылдарда оң таасирин берип, дин өкүлдөрүнүн чектөөлөрү менен мал союуга тыюу салынып калган жагдайлар бар. Ошол эле учурда ысырапкорчулукка жол бербөө багытында маданий иш-чаралар дагы белгиленген. Эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келип, биз буга чейин атайын тапшырмалар да берилген дин иштери боюнча, анан ошондой эле областта үгүт бригадасы түзүлгөн болчу. Бул үгүт бригадасынын алкагында, ишинин алкагында Талас облустук драма театрынын атайын Дүрбөлөң деген дагы пьесасы коюлган. Ошонун негизинде бул жерлерде коюлду да бул спектакльда. Ал жерде ушул 54-чү жарлыкта аталган кыргыздын ырым-жырымдары, каада салттары, ошол жерде кетирип аткан ысырапкорчулук, кыргыз элинде болуп аткан ысырапкорчулук жөнүндө сөз көтөрүлөт. Ошону кыскартуу боюнча түшүндүрүү ишин жөн эле баягы ооз эле айтып кетпей, ошол нерсени да коюу болгон. Анан үгүт бригадасында биздин атайын ведомстволор аралык, ал жерде аксакалдар кеңешинин өкүлдөрү бар, ички иштер бөлүмүнүн өкүлдөрү бар, ошондой эле биздин анан ар бир айылдын, райондун жана аксакалдар кеңештеринин төрагалары менен биргеликте жана түшүндүрүү иштеринде ошол кишилер катышат. Аталган жарлыкты ишке ашырууда облустардагы бийлик өкүлдөрүнө тиешелүү тапшырмалар берилген. Ошондой эле жарлыктын алкагында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына ысырапкерчиликке жол бербөө жана алдын алуу максатында тиешелүү фатваларды чыгаруу сунушталган. Буга катар бийлик өкүлдөрү мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер маареке салтанаттарды өткөрүүдө коомчулукка үлгү болуу жагы дагы сунушталган. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары.